Venera Поэзия жебесин отчет окшот. Архитектурга муниципалдык аймактык башкармалыгынын кожолуктуу саны 7500 бер. Урматтуу шаардыктар көйгөй абдан көп экен. Акырындап жумуштарды бүтүрөбүз. Шаар тургундары да айтты, 3 жылдан бери бир эле маселени айтсак жасабайсыңар деп. Туура, эгер жасалбаса, аны ачык айтыш керек. Ушул маселени бюджетке отургузуп, акырындап маселени чечиш керек да. Урматтуу аталар, урматтуу апалар, мен бул жерге байын деп келген жокмун. Урдайын деп келген жокмун. Мен атам 91-ге чыкты. Апам раматылык 65 жашында каза болуп калды. Апам раматылык айтчылы, уулум бирөөнүн акысын жебеген, тешип чыгат деп. Сиздер менен чогуу жерде Ош шаарына урматтуу президент ишенип ташырма коюп жибердиби? Мен ушул жерде күчүмдүн жетишинче оңдойм. Бактарактан эскилиги жетип калыптыр. Поэтапно мындай чекеден баарын кыйып салбастан поэтапно Курманжан Аткайын өзүнүн атына коюлган көчөнүн быйыл освещениясы көчөлөрүн асфальт басуу боюнча ушу бир көчөнү пилотный проект бүтүрөбүз. Жылында 3-төн 4 маселе бар чечебиз. Бизде основной көйгөй суу экен, жол экен, транспорт, садик, тротуар и детская площадка. Ошонун баардыгын ар бир маптан 3-төн 4 маселе чечебиз. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Баят Болотова бекитебиз. Биздин шаар элибиз нактуу эл, мээнетти баалай билген эл, мээнет кылса көтөрө билип, алдыга чейин эчең кылып, муундан муунга айтып жүрө турган эл. Мен каалайт элем сизге, Кудай буйруса ушул тарых барактарында жакшы тамга менен шаарды болгон, шаарды өзгөрткөн, жаңы шаар курган, жаңы шаарды алып келген деген мэр болуп, биздин тарыхыбызда сакталып калышыңызды мен чын жүрөктөн каалайм. 40 жылдан бери тротуар жок, маршрут жүрөт, жолубуз асфальт, тротуар жок. Ушул мектепке 2% балдар келе баштады. Эң өбөлүү маселе бизде ушу тротуарды чечип кетсеңиздер. Мынау мектептен чыккан балдар, чоң автобустар, мынау Сүйүнбаева Атабаева көчөсүндөгү мосту өтө нуждается в расширении. Эки жагынан тең. Көпүрөнү кеңейтиш керек. Туура жолду кеңейтебиз деген да ниетибиз бар. Кудай кааласа келечекте пландар бар. Азыр мына Күреңкеев көчөсүн, Ишмат көчөсү менен проекттер жасап атабыз. Булар да аткарылат. Акырындап ушу шаардан келип атабыз, мына чет жакка карапчы. Ушу жолдар жасалат баары Кудай буйруса. Бардык чекелерибизди тазалап, ошо отопление коюп беребиз деп 50% бөлүп берип кеткен да. Отказанын куруу боюнча силерге сунуштаган шаардык курулуш ишканасы бар. Эсептеп берсек, жергиликтүү бюджеттен 50% элден болсун депчи. Элден токтосо биз жылуу берүүгө даярбыз. Эгерде асфальт төшөсөңүз 3 километр, ошо мамлекеттик автоунаа, ошо автоколдук паранага деп барса, жакшы болот. Азыркы гай рұқсат бербейт. Азыр эле мындай кесел айтайын. Ал жердин жолу кооптуу. Роман жетекчилер быйылкы жылдын магистралдык листине кирип берсеңиздер. Эң тоң башында алдыгы башында. Быйдагы асфальтта бир эле маршрутка кандай. Маршруттан үстүгө чыгыш үчүн асфальт маселесин чечиш керек. Азыр аба айтканда 3 километр жерди чечип койсо, Эделойсте жайгашкан элдин маселеси ошол жерде транспорт маселеси чечилет. Биз алдыбыз 30 жылдан бери жашайбыз да, ишмер участкада. 30 жылдан бери бизде таза суу жок. Көйгөйдү айтып келебиз, чечилет дейт, чечилген жок. Сиздерге акча бөлүндү. 2025-те кирди. Дети, цветы нашей жизни, мы понимаем, да, все это? Хотим, чтобы все самое лучшее было у детей, но в то же время из теплых домов мы отправляем в холодную школу детей. Это раз. В 21 веке наши дети вынуждены бегать в туалет по грязи, по холоду. Хотелось бы, чтобы это опять отремонтировали и сделали канализацию, да, чтобы мы соответствовали городу, статусу города, городской школы. Сайыс мезгилинде курулган мектептердин көбүн туалеттер сыртта болуп калыптыр. Азыр учурда мэрибиз 75-25 бир жумадан бери 3 мектепке тапшырма берди. Барпы мектеби 22 мектеп, Горки мектебинин туалеттери ичине киргизүү жана ремонт, капиталдык ремонт иштери башталды. Ал эми мына азыр 16 мектепти биз жергиликтүү бюджетке сунуштадык. Капремонтту ошондой эле туалеттин да ичине алып киребиз. 40 миңден ашык халкы бар, Алымбек Алгаев агында Doğum'un birinci etapında duran bir
президенттин жарлыгына ылайык мунапысты бизнеске айландырып алышкан. Барып текшерип, жолун берип баштайсыз. Обычный эле жолубуз жок, светибиз жок, трансформаторларыбыз жок, свет слабый. Канализация проблемасы акыркы 10 жылда өтө глобалдуу болуп кетти, проблемабыз көбөйүп кетти. 500 метр жерге канализация киргизгенбиз. Ошого асфальтка жардам берсеңиздер. Ошо кетсең маселене дагы эч нерсе жок бизде. Жүрүүчү жолдорубуз дагы жок болуп кетти. Газ деген түшүнүк бизде жок. Шаардыктар, азымдaki мен сиздердин ызаланганыңыздарды көрүп атам. Суу чечилбейт, же канализация чечилбейт, же жол чечилбейт, же автобус чечилбейт, же ФАП чечилбейт, же детский площадка чечилбейт деп атасыңар. Мен урматтуу шаардыктар бир 5 маселени чечип берем. Көп эмес, акча тартыш, ФАПты чечип берейин. Birinci mesele, ikinci детский площадканы чечип берейин, üçüncü kanalizasyonu частично чечип берейин, dördüncü жол маселесин чечип берейин, частично, анан автобус маселесин чечип берейин. Мейлиби? Кийин мына азыр ушуна протоколго кирип атат, мен ушу 5 маселени чечейин.